Күн сууктаганы электромонтер Көлбайдын жумушу көбөйдү. Эл электр энергиясынын арбын колдонгондуктан жабдууларга күч келип күтүлбөгөн кырдаал жаралат. Мындай учурда энергетиктер өрт өчүрүүчүдөй эле тызылдап калат. Бузулган жерин оңдойт. Көлбай бүгүн дагы камылгасын көрүп жумушуна киришти. Азыр күн суук болгонуна байланыштуу бизге мындай формаларды беришкен. Асты дагы жылуу, үстү дагы жылуу. Жылуу кийиш керек, буттан бери жылуулаш керек. Каска обязательный. Жылуу кийиш керек ошо. Анан кийин эшикте аябай суук, канча саат иштеп каларыбыз белгисиз биздики. Ошон үчүн жылуу кармап, ден соолукту сакташ керек биринчиден. Каска бизде обязательный кетет бул. Башты коргош үчүн эмне болору белгисиз, асманда иштейбиз. Бир нерселер түшүп кетиши мүмкүн башыбызга. Ошондон сактайт каскабыз. Бишкектеги Түндүк райондук электр тармагында чогулуш өтүп, кызматкерлердин алдына тапшырма коюлду. Ток менен иштеген опурталдуу, башкы орунда коопсуздук эрежесин сактоо керектиги айтылды. Телебустар көп болот, ошо проемдер көп көтөрө албай кетип, ошо боюнча 407-ТП көмөкчүлөр бар эмес беле? Крассы строительдеги Нурекская, Наманганск Нурекская көчөсүндө жайгашкан. Ток оруну боюнча коопсуздук эрежени эси биз жактан сактабасак, андай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Бирок биз күндө эртең менен ошо линияга чыгарда полностью коопсуздук эрежесин өтүп, балдарга түшүндүрүү иштерин өткөрөбүз. Барар менен эле көмөкчүлөрдөн барар менен эле бул эми мастерлер бар да, мастерлер бир сыйра карап чыгып, проверка отсутствия напряжения кылат, полностью текшерип чыгышат. Текшерип чыккандан кийин наряд жазылган, наряддын негизинде только жумушка кириши алат да. Ошого байланыштуу коопсуздук эрежени аябай сактаганга биз аракет кылабыз да. Статистика көргөзгөндөй, жабдуулар керектөөчү электр энергияны көп колдонгон маалда эртең менен же кечинде күч келгенде бузулат. Бүгүн дагы иш күнү башталып элек жатып, диспетчердик кызматка жарандардан кайрылуу келип түштү. Северный рейс, диспетчер Токталиев. Валейкум ассалам. Ага, угатабыз. Улица Наманганская 102. Көлбай диспетчерден иштөө тууралуу буйрук алып, дарегин тактап, бригадасы менен ремонт иштерине чыгып кетти. Бул топто айдоочудан тарта ар бир кызматкердин өз милдети бар. Энергетиктер күз-кыш мезгилине карата күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Айрым учурда күн-түн дебей иштөөгө туура келет. Түнү деле иштейбиз, күнү деле иштейбиз. Негизи күндүз да убактысыз, 8-ден 5ке чейин убактысыз. Анан кийин күтүүсүз жумуштар болуп калат. Эртең менен пландап, чогулуштан пландап чыгасың, пландап чыгып, машинага келип эле оокаттарды салып, инструменттерин салып неметкенден кийин кайра башкача команда келип калат да бизгечи. Кайра команда башкача келип калганда, башкача пландаганга туура келет. Ошондой күтүүсүз нерселерге даяр болуш керек. Мисалы үчүн жумушта иштеп, ошол жумушуң аткарып атканда башка жактан авария чыгып калышы мүмкүн. Ошол жака кетип каласың. Көлбай ардактуу кесиптин бири, энергетиктердин катарын толуктаганына 2 жыл болду. Жаш адис өзү тандап алган, сүйгөн жумушун өздөштүрүү максатын көздөп, чымырканып иштеп, тажрыйбага ээ болгон. Биринчи жолу мондай бетон мамычаларга чыкканда, буттарым титиреген, чынын айткандачы. Аябай корком. Буттарым титиреп чыгып, бир чыктым, бирчи ошол күнү коркунучтуу болду. Анан экинчи күнү чыктым. Экинчи күнү чыгып, анан өзүмө мындай неме койдум да, цель, орусча айтканда цель болуп калат. Бүгүн бир столбага чыктым. Анан кийин бүгүн бир столбага чыктым да, үйгө барып алып анализ жүргүзөм. Неге мен бүгүн бирөөнө эле чыктым? Мен деген, кесиптештерим иштеп жүрөт да. А бул мен келгенде булар болсо деген. Мен бир столбага чыккыжакта, артымда карасам булар экинчи, үчүнчү столбасынан түшүп келатышчу да. Анан мен да ушулардай болом деп артымда карап алып, буларга айтпайм, бирок ичимен жарышчумун да, булар менен иштейм деп. Ошентип күнүнө 1 болду, анан 2 болду, ошентип өзүмө мындай жыйынтык чыгарчу болдум да күнүгөчү. Азыр Кудайга шүгүр. Кыш күчүнө киргени электр энергиясын көп колдонуу дароо өстү. Мындан улам энергетиктер күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өттү. Жарыкты үзгүлтүксүз берүү жана авариянын алдын алуу максатында атайын нөөмөт бригадалары иштеп жатат. Элдер көп убакытка чейин свети жок үйдө калбаш керек да, жарыгы жок калбаш керек. Ошон үчүн айрыкча мондай суук погодада эртерээк ушундай оперативно иштегенге аракет кылабыз да. Ошол жумуш өзү негизи үйрөнүп, колуңан келип турса, кыйын деле эмес да, иштеп кетсе болот. Биздин жумушта эң башкысы бул коопсуздук. Биринчи очередь коопсуздукту сактайбыз. Так, наряд тугабыз. Наряд номер Северный рейс, ВС, Башкачак Бишкек 5. Так, наряд номер 3212.
12 нарядтын негизинде иштейбиз. Руководитель работ Келгенбаев АЗ группа 5 мен. Производитель Далпскайши Токтосунов КТ группа 4. Жарык өчкөн дарекке келгенде трансформатордун ток өткөргөн жабдуулары ысып керектен чыкканы белгилүү болду. Бригаданын курамындагы кызматкерлер өзүнө таандык милдеттерин бөлүшүп, оңдоого киришти. Көлбай жарабай калган тетиктерин алмаштырмай болду. Биз текшергенден кийинки результатыбыз могу фаза Б-сында, фидер 4-түн фаза Б-сында нагрев болуптур. Ысып, могу көрүнөр сыртындагы капталган нерселер эрип, ичи ысып, контакт слабый болгондо бул неден улам болушу мүмкүн? Бул деген немеден улам болот да, баягы элдер светте электроэнергияны үнөмдөй баарын бир сай болгон учурдан келип чыгат. Ошондуктан мындай баарын колдонгусу келсе дагы поочередно сайыш керек да. Мисалы үчүн плитаны сай отса, чайнегин өчүрүп коюш керек. Же болбосо дагы бирдекесин өчүрүп, ошондой кылып туруш керек да. Бунун дагы бир себеби бар. Элдердин баары бир фазага отуруп алышканда, үйлөр бир көчө баардыгы бир фаза күчтүү болот деп, ошонусунда бир күчтүүсүнө отуруп алышкан. Ошондон улам бул тартылган жерлер булар дагы эрип кетет. Энергетика бул өлкөнүн бардык жарандарына күн сайын жылуулук жана жарык берүүчү өзгөчө тармак. Бул багытта мезгилдин бардык кыйынчылыктарына карабастан социалдык жоопкерчиликтин эң жогорку деңгээлин сактап, туруктуу жана коопсуз энергия менен камсыз кылган жогорку кесипкөй адистер иштейт. Көлбай Токтосунов 2001-жылы Тоғызторо районунун Казарман айылында туулган. 2017 жылы орто мектепти аяктаган соң Бишкек шаарына келип политехникалык колледжге тапшырган. Окуу жайды 2020 жылы бүтүрүп техник электрик кесибине ээ болгон. Андан кийин 1,5 жыл армияга барып ата мекенди коргоо милдетин аткарган. 2021 жылдан бери энергетик кесибин аркалап келет. 4-топтогу 5 разряддагы электромонтер. Көлбайдын энергетикага кызыгуусу бала кезинде жаралган. Ал бул кесиптин ысык суугуна чыдайм, эл үчүн кызмат кылам деген максат коюп, ушул тармакта билим алган. Кичинекейимден ушу үйдө лампочка жанып турса, ошо кантип жанып турат, эмнеге жанып турат деген өзүмдө суроолор болчу да. Анан кийин ошолорду сураштырып, окуп жүргөндө физика мугалиминен сурап, биринчи мындай суроо болгон менде. Ток эми суудан чыгып атат, анан кайра сууну эмнеге токтотот деген суроолор болгон да. Анан ал генераторду айлантат экен, ал негиз башында түшүнүк жок болчу. Ошого кичинекей кезден кызыгуунун артынан изилдеп отуруп ушул жака туш келип калдык да. Өзүмдүн кызыгуум болуп, акыры кызыгып максатыма жеттим деген ойдомун. Аба ырайы кескин сууктап кеткендиктен электр энергиясын колдонгондор арбыды. Суук күчүнө кирелекте саатына 58 миллион киловатт колдонулуп жатса, керектүү дароо 73 миллион киловатт саатка чыккан. Өзгөчө эртең менен кечкисин жарык көп пайдаланылууда. Кубаттуулук жетпей бара жатканын айткан энергетиктер абоненттерди электр энергиясын үнөмдөп, сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Кубаттуулук өскөндүктөн электр жабдууларына да күч келүүдө. Ал эми Көлбай бригадасы менен күн сайын иш үстүндө. Трансформаторду оңдоп ишке киргизип, кезектеги аварияны жөнгө салыш үчүн жөнөп кетти. Уланбек Тыйканбаев, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.